Siz üçün canımды berem. Рамзан Кадыров Владимир Путинден Харьков менен Киевти басып алууга буйрук берүүнү суранды. Чеченстан Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров Орусиянын президенти Владимир Путинден чечен аскерлерине Харьков, Киев жана Украинанын башка шаарларын алууга буйрук берүүнү өтүндү. Бул тууралуу Кадыров ЗН Телеграм каналына жазды. Биздин аскерлерге буйрук бериңизчи, алар Харьковти, Киевти жана башка бардык шаарларды тез так натыйжалуу басып алышат. Урматтуу президент, мен сиз үчүн жанымды берүүгө даярмын. Бирок менин жана биздин согушкерлердин коргоо министрликтеринин, улуттук гвардиянын жана башка түзүмдөрдүн аскерлери кантип каза болуп жатканын көргүм келбейт. Баарына көз жумуп, ал жерде болуп жаткандарды 1-2 күнүн ичинде бүтүрүүнү суранам деп жазды Рамзан Кадыров. Мындан тышкары Чеченстандын башчысы Украинадагы кырдаалга токтолуп, аны Орусия үчүн коркунуч деп атап, жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жакшы экенин, бирок азыр орус жоокерлери мекендештери согуштуу аракеттерден улам өлүп жатканын белгилеген. Буга чейин Чеченстандын аскерлери Украинадагы ири аскердик базаны басып алгандыгы кабарланган. Эл чындыкты билсин. Режеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский менен телефон аркылуу сүйлөштү. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Украинанын өлкө башчысы социалдык баракчасына жазып чыкты. Түркиянын колдоосу үчүн ыраазыбыз. Орусия Федерациясынын 24 февралда башталган кол салуусу жана атомдук терроризми тууралуу президент Режеп Тайип Эрдоганга маалымат бердим. Агрессияны токтотуубуз керек, деди Зеленский. Телефондук сүйлөшүүдө Түркиянын президенти Эрдоган тез арада ок атышпоо жана Орусиянын Украинага кол салуусуна тез арада чекит коюу үчүн аракеттерди улантышаарын билдирди. Эл чындыкты билсин. Ванга 2022 жылы АКШ менен Орусиянын мамилеси дагы курчут. Болгариялык көз ачык Ванга 2022 жылы Орусия АКШ менен мамилесин толук үзөрүн айткан. Анын айтымында Орусия Федерациясы менен АКШнын ортосундагы мамиле курчуп, жогорку чекке жетип, 2022 жылдан кийин калыбына келет. Ошого карабастан дүйнөлүк согуш болбойт деп айткан. 1996 жылы каза болгон Ванганын Орусия тууралуу көптөгөн билдирүүлөрү бар. Алардын бир тобу ишке ашты. Кезинде Ванга Сталиндин өлүмүн, Чернобыль АЭСиндеги аварияны, президенттик шайлоодо Борис Эльциндин жеңишин жана 11-сентябрдагы чабуулдарды алдын ала айткан деп эсептешет. Коронавирус пандемиясына токтолсок, болгариялык көз ачык келерки жылы адамзат Сибирден жаңы вирустун келишинен күтүп жатышат. Бул оору көптөн бери муз абалында тоңуп турган, бирок климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу ал муздун астынан чыгышы мүмкүн деп божомолдогон. Ванга келерки жылы дүйнө кургакчылыктан жапа чегерин жана жер шарынын ар кайсы шаарларында ичүүчү суунун жетишсиздиги жараларын айткан. Ошондой эле Индиянын эли катуу ысыктан улам ачарчылыкка туш болорун белгилеген. Эл чындыкты билсин. Баарыбыз корккондой чоң согуш болбойт. Себеби НАТОда Украинада согушка кирбейт. Анткени Батыш 2 дүйнөлүк согуштан жакшы эле сабак чыгарган. Болбосо Батыш аскерий жактан да, экономикалык жактан да Россиядан күчтүү. Россия кыска убакта каалаганын алат. НАТОнун авторитетине бир аз сөз тиет. Андан сырткары Украинанын азыркы бийлигин алмаштырып, өздөрүнүн адамдарын койгон аракет кылат. Батыш өтө чоң экономикалык санкциялар аркылуу Россияны алсыратат. Узун мөөнөттө Россия утулат. Ал эми бизди өлүм житимге, мал союуга тыюу салган президентибизге чоң алкыш сонун кадам болду, дейт Сүйүн Өткеев өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Шольц Путинди Украинадагы согушту тез арада токтотууга чакырды. Германиянын канцлери Олаф Шольц жума күнү Орус лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Украинадагы кырдаалга тынчсызданып жатканын билдирди. Бул тууралуу Германиянын министрлер кабинетинин расмий өкүлү Стефан Хебештрайт маалымдады. 1 саатка жакын созулган сүйлөшүүдө алар Украинада болуп жаткан окуялар боюнча ар кандай көз караштар менен алмашты. Канцлер болуп жаткан окуяга абдан тынчсызданып жатканын айтып, орус жетекчилигинин бардык согуштук аракеттерди токтоосуз токтотууга жана согуш жүрүп жаткан аймактарга гуманитардык жардамдын жетүүсүн камсыздоого чакырды, деди Стефан Хебештрайт. Өз кезегинде Кремлдин басма сөз кызматы Владимир Путин Донбасстын калкын коргоо боюнча атайын аскердик операция жүргүзүүнүн контекстинде орусиялык фундаменталдык ыкмаларды белгилеп, анын максаттары менен милдеттерин кеңири түшүндүрүп бергенин, алар сөзсүз түрдө ишке ашаарын белгиледи. Эске салсак, Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. 9 күндөн бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катал чабуулдар Киевте жана Харьковто жасалды. Салгылашууда миңдеген адамдар каза болду. Эл чындыкты билсин.
Орусияга салынган санкциялар соодага таасир этеби? Кытай Орусия менен кадыресе соода кызматташтыгын улантарын айтат. Бирок Орусиянын айрым банктары SWIFT эл аралык төлөм системасынан чыгарылды. Аталган система дүйнө жүзү боюнча каржылык транзакциялар үчүн колдонулат, ансыз экспорт үчүн төлөө бир топ эле оорлошот. Анын натыйжасында Кытай жакында эле Орусиядан сатып алуусун кыскартты. Себеби соодагерлер каржы маселесин жөнгө салууда кыйынчылыкка туш болушкан. Соңку жылдары SWIFT сыяктуу долларга негизделген системага көз карандылыгын азайтуу үчүн эки өлкө тең өзүнүн альтернативдик төлөм системаларын иштеп чыгуу аракеттерин көрүп келишкен. Орусия менен Кытайдын ортосунда соода соңку жылдарда акырындык менен өсүп жатат. Эл чындыкты билсин. Россияда дайынсыз кеткен аскерлерди үй бүлөсү кантип издеп жатат. Бүт Россия боюнча Украинада согуш башталгандан бери байланышка чыкпай калган бир тууган ага-инилерин, аталарын, уулдарын жана күйөөлөрүн издегендер көбөйдү. Россияда маалымат жетишпегендиктен жоголгон жоокерлерин жана офицерлер жөнүндө алардын туугандарын украиндер ачкан сайттардан, телеграм-каналдардан издешүүдө. Туткунга түшкөндөрдүн видеосу чыгып кеткенде алардын туугандарына жаман сөздү жаадырып асылган учурлар да болууда. Согушта курман болгондор, жарадарлар жана туткунга түшкөндөрдүн саны жөнүндө маалыматтар орус жана украин тараптан аябай эле айырмалуу берилип жатат. Россиянын коргоо министрлиги согуштук операциянын 7-күнү дегенде араң жоготуулар 498 адам деп билдирди. Ошол эле убакта алардын эсеби боюнча украиндердин жоготуулары алдаганча көп. 2870ден ашуун адам курман болду, 3700 аскер жарадар. Украин армиясынын 572 аскери туткундалды. Ал эми Украинанын Генштабынын маалыматы таптакыр башка. 3-мартта эртең менен Украинада орус аскеринин жоготууларын алар 9000 деп билдирди. Туткунга түшкөндөр, курман болгондор, жарадарлар баары ушунун ичинде. Андан мурда кабарда 200 орус аскери туткунду алганын айтылган. Бул сандар тактап текшерип чыгуу мүмкүн эмес. Эл чындыкты билсин. Зеленский эркиндик үчүн төгүлгөн каныбызды 1 литр күйүүчү май менен төлөй албайсыңар. Украинанын президенти Владимир Зеленский НАТОнун тышкы иштер министрлигинин жума күнү Брюссельде өткөн чукул жыйынын сынга алды. НАТОнун саммити бүгүн өттү. Алсыз саммит, чаташкан саммит, Европа үчүн эркиндик үчүн күрөштү баары эле эң маанилүү максат деп эсептей турганын көрсөткөн саммит, деди Зеленский украиналыктарга жума күнү видео кайрылуусунда. Украина президентинин айтымында альянска кирген өлкөлөр Украинанын асманынын жабылышы Орусиянын НАТОго каршы түз агрессияны жаратат деген ристи өздөрү жаратышты. Бул алсыз ички дүйнөсү өзүнө ишенбеген адамдардын өзүн өзү гипноздоосу, бирок алар бизден бир нече эсе күчтүү куралды колдонсо болот. Сиз адамдар жөнүндө, адамгерчилик жөнүндө ойлонушуңуз керек болчу. Ал жолугушууда эмнени ойлодуңуз, деди ал. Зеленский НАТОнун атүгүланын курамына кирген мамлекеттерди да коргой аларынан күмөн санаганын билдирди. Сиз кимди коргой аларыңызды жана альянстын өлкөлөрүн коргой аларыңызды билбейм. Сиз биздин жалпы Европа, жалпы эркиндик үчүн төгүлгөн каныбыздын литр үчүн литр күйүүчү май менен бизди төлөй албайсыз, деди ал. Эл чындыкты билсин. Орусия Украинада тынчтык режимин жарыялады. Бүгүн 5-март күнү Москва убактысы боюнча саат 10:00 тартып Украинада тынчтык режими сакталат. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка караганда саат 10:00 баштап Мариуполь жана Волновкованын жашоочуларына гуманитардык коридорлор ачылат. Эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунда гуманитардык коридорлорду ачуу боюнча келишим түзүлгөн. Ал эми бүгүнкү тынчтык режимин киргизүү эки тараптын макулдашуусу менен ишке ашкан. Эл чындыкты билсин.